所以你说这首歌是 Бул ыр кызыл сызыктан өтүүгө арналганбы? Ал күлгүн кызыл сызыктан өтүүгө арналган. Кытайда кеңири тараган мандарин тилиндеги бул поп ырга тыюу салынды. Fragile же Назик аттуу ырда кичинекей күлгүн кызылдар катары белгилүү болгон Кытай өкмөтүн жана улуттук троллдорду шылдыңдайт. 我觉得有些新闻也好，或者有些事情我们看得很 Кээ бир жаңылыктарга аябай капа болобуз. Бирок бир аз ачуубуз тарап же үмүтсүз болбой калганда аны болбогон нерсе катары карап күлөбүз. Мен ага жооп берүү үчүн ширин, шылдыңдоочу ыкманы колдоном. Ыр саптарында пахта, алма, ананас деген сөздөр бар. Ал сөздөр Шинжаң, Гонконг жана Тайвань сыяктуу назик маселелерге арналат. Айрымдар ыр саптар жана сүрөттөр гыжырды келтирерин айтат. Кытайдын мамлекеттик медиасы аны Кытай элин шылдыңдоочу ыр деп атады. 把我的歌禁掉，也是我 Менин чыгармаларыма тыюу салуу кадимки көрүнүшкө айланды. Малайзияда көптөгөн расалар бар жана мени Кытай дешет. Демек Кытай элин шылдыңдоо жөнүндө сөз болгондо мени шылдыңдап жатат деп айтып жатасызбы? Кытайлар Кытай коммунисттик партиясына же Кытай мамлекетине гана тиешелүү деп айтуу туура эмес. Чет жактагы кытайлар экөөнү тең колдобойт. Намеви көптөн бери бийликке каршы чыгып келет. Мурда ал колго түшүрүлүп, Малайзиянын улуттук гимнин шылдыңдаган үчүн соттолгон. 这10年来我一直都在上法庭。 Соңку 10 жылдан бери сотко каттап келем. Ал жашоомдун бир бөлүгү болуп калды. Кээ бирлери мени сынчыл катары көрүп же дайыма кызыл сызыктан өтөт деп айтышат. Кээде себепсиз эле ошондой кылам. Эгер белгилүү маселелер боюнча көбүрөөк адам билсин десем, көбүрөөк адам ойлонушун каалайм. Ырларым кыска болгону менен интернетте адамдар көптөгөн маселелерди таап чыгышат. Мен ырларымды Кытай тилинде жазам. Ошондуктан менин ырымы кытайча сүйлөгөн адамдар гана уга алышат. Эгер бир күн келип Кытай ачык өлкөгө айланса, куйурмандарым үчүн да менин ырларым угуу жеңилирээк болот деген үмүт бар.